Алтын комуз жана акылдуу булбул. Илгери асман тиреген теңиртоо тоолорунун этегинде бир кичинекей айыл болуптур. Ал жерде Айдар аттуу шайыр жана боорукер бала жашачу. Бир күнү чоң атасы Асанкул маанилүү бир сырды айтты. Айдар, биздин бийик тоолордо сыйкурдуу алтын комуз катылган. Аны жүрөгү таза, акылы тунук бала гана таба алат, деди карыя. Эртеси таңерде Айдар ак калпагын кийип жолго чыкты. Ал гүлдүү талалар жана шаркыраган булактар аркылуу баратып, сүйлөгөн булбулга жолукту. Салам Айдар, алтын комузду табыш үчүн сен 3 сыноодон өтүшүң керек. Мен сага жол көрсөтөм, деди кичинекей куш. Алар жолго келе жатып, жол жээгинде жаткан кичинекей кулунду көрүштү. Байкуш кулундун буту жараланып, ордунан тура албай жатыптыр. Айдар алтын комузду тезирээк тапкысы келсе да, токтоп кулунду жарасын тазалап, жоолугу менен таңды. Булбул Айдардын кылган ишине абдан ыраазы болду. Ал канаттарын кагып, кубанычтуу сайрады. Биринчи сыноодон өттүң, Айдар. Башкаларга жардам берүү эң чоң боорукерлик. Мына, ушул сенин алгачкы жеңишиң, деди акылдуу куш. Андан кийин алар эң бийик тоонун чокусуна чыгышты. Булбул экинчи сыноону баштады. Канаты жок учат, буту жок качат. Бул эмне, Айдар? Айдар бир аз ойлонду. Айланасына көз чаптырды да, бул шамал, деп жооп берди. Ал аскалардын арасынан соккон шамалды сезип жатты. Күн батып, айлана караңгылай баштады. Алар коркунучтуу жана тар капчыгайга келишти. Капчыгайдын ичинен ар кандай үндөр чыгып жатты. Бирок Айдар корккон жок. Максатыма жетиш үчүн коркууну жеңишим керек, деп ал ишенимдүү кадам таштады. Капчыгайдын эң терең жеринде жаркыраган үңкүрдүн ичинде алтын комуз турган экен. Айдар ага жакындаганда комуз анын алтын нурун чачып, үңкүрдү жарык кылды. Комуздун кооздугуна Айдардын көзү тайгылды. Айдар сыйкурдуу комузду колуна алганда, ал адам үнү менен сүйлөп келди. Айдар, сен 3 сыноодон тең өттүң. Мени өзүң үчүн гана сактаба, мени эл үчүн колдон. Адамдардын жүрөгүнө кубаныч жана тынчтык тартуула. Айдар айылына кубаныч менен кайтып келди. Аны чоң атасы Асанкул дарбаза алдында тосуп алды. Сен сыноодон өттүң, балам. Чыныгы байлык бул сенин алтын жүрөгүң, акылың жана эр жүрөктүгүң, деди чоң атасы сыймыктануу менен. Ошол күнү айылда чоң майрам болду. Айдар алтын комузду четкенде бардык адамдардын кайгысы тарап, жүрөктөрү бакытка толду. Чыныгы байлык алтын эмес, боорукердик, акыл жана эр жүрөктүк экенин бардыгы түшүнүштү.